Эми сиздер угуп каласыздарбы, Кыргызстанда баягы кыргыздар боюнча вакыф коюп кеткен экен, биздин ата-бабаларыбыз келген экен, бекер Мединадалар жашайт экен депчи. Андай укканыңыздардын бардыгы бул жакта кыргызстандардын эч кандай вакыфы жок тугандар. Бул жактагы Якупбей деген вакыф коюп кеткен, ал дагы бир убакытта Орто Азиядан да. Булар эми биз мурун немеде Орто Азияда биз Фергана тиги Хокон хандыгы тияк деген болгон, Хокон хандыгына караганга байланыштуу бул жакта кагазга жазганда мага өз көзүм менен көрдүм да. 159 жыл болуптур ошол вакыф. Бул жазганда айткан Орто Азиядан келгендерге деген. Балким ал бардыгын айткызы келди кыргыз, бирок биздики документально эчтеке жок да. Бул Каримовдун убагында бу жака келгенге кичине проблема болгон, өзбектер места бош болгон, ошонун ордуна биздин кыргыздар бекер жат турган. Ошон үчүн бизде ажылык арзан. Казакстанда ажылык канча билесиздерби? $8.000, $9.000 кымбат да. Бизде эмне Меккедеги гостиница эскирек, бирок бекер жат турат. Бирок азыр быйылтадан баштап булар өздөрү көбөйгөндөн кийин кыргыздарга айтып атат, бошотуп койгула деп. Биздин муфтийлер айтып атышат, эми азыр биз вакыфтан чыгып бияка кетип атабыз депчи. Эми Аллах Таала Алла разы болсун, силер дуа кылып коюңуздар. Биз азыр ушундай иш кылып атабыз. Кудай буйруса, биз мындай чоң болбосо дагы акырын баштап, кыргызга өзү эрегишет да. Бир нерсени көргөзсөң ошодон ашырып калат. Азыр биз 2 төө сойсок, бир айтты, билим канча төө союп атат, мен 4 төө союйн дедим эле депчи. Жакшылыкта жарыш керек, бул жакшы нерсе. Биз азыр Кыргызстан боюнча Кудай буйруса жакында 8 миллионго ушул жактан здание алып атабыз. Чубак ажылар окуган райондон, Чубак ажыда 10 жыл окуганда, ошол райондон азыр алып атабыз. Бул мындай бир 2-6 этаждуу квартирада жаңы ремонт болгон Бишкекте элитуттуу үйлөр бар го, ошондойдон. Буга ачыгын айтып коюш керек, биздин президентибиз дагы жардам берди. Биз өзүбүз ушундай идеяны айтканбыз, балазыда бул жака келген, сүйлөшүп айтканбыз, ортодон чыгарабыз Кудай буйруса деп. Эми Кудай буйруса азыр документацияда эле калды. 1-2 иш бүтпөй атат. Кудай буйруса Кыргызстандын тарыхында официально документально эми биринчи жол ушундай вакыф коюлат. Ал вакыфка кимдер? Сиздердин Либойдун балдары кийин келе турган болсо, мына Чубак ажы 12 жыл окуганбы, Чубак ажыдай болуп 12 жыл окуза, 12 жыл бекер болот. Экинчиси, Египетте, Иорданияда, башка жакта биздин илим алып аткан балдарыбыз бар. Алар келген болсо дагы бул жакта айтат, кыргыздарда вакыф коюлган экен го дейт. Ошол жакта орун бош болсо, ошол жака кете берет. Эми сиздерде бол бардык эле $1200 менен сразу келе албайт. Акчасы жоктор бар, бирок бекем намаз окуган, айылда кичине эле акчасы бар, эптеп чогулта албай жүргөн инсандар бар. Эми алар билет эле ала турган болсо, виза ала турган болсо, бул жакта бекер гостиница болот. Телефонго, колл-центрге чалат же СМСке жазат. Ушундай силерде Кыргызстанда бекер ушундай кыргыздар үчүн вакыф коюлган экен го, ошол жака жатайын деп келдим. Карайт да, 16 сентябрь бош эмес, 20 сентябрдан 30 сентябрга чейин ушул жака бекер жатып кетсеңиз болот деп. Вакыф деген ушул нерсе. Ошондойго биз азыр Кудай буйруса аракет кылып атабыз Кыргызстандын биринчи тарыхында. Бул жака президентибиз да жардам берип атат, алар документацияда бул жака көп нерсе бар экен да. Бул жакта биз азыр кыргызга оформлять этейин десек, Кыргызстан боюнча бир дагы Саудиянын гражданин жок экен да. Бардыгы бизден Кыргызстандан бирөө бар экен, бул Жиддада келген кыргыздар, өзгөндөн келген. Эми алар динден түшүнбөйт экен. Ага документти бере турган болсоң, бия кандай болот билбейбиз. Ошон үчүн азыр жакшы варианттарын карап атабыз. Бул жактан да жардам берет. Бүтүп калса, Кудай буйруса, ошол нерсеге сиздердин балдарыңыздар келип бекер окуй турган. Буга айтарым эмне? Кудай буйруса, кичине документибизден бизде проблема болуп атат. Бир жакшылап дуа кылып коюңуздар, намазда бир көз жашты төгүп, бир иншалла ушул нерсе аман эзен бүтүп кетсин. Кийин келечекте Кудай буйруса Раджихиден да ашкан Кыргыздан да кыйын балдар чыгат. Кыргызда байлар көп, Кыргызда өтө байлар көп. Просто берешен байлар жок болуп атат апалар. Кичине чыгара турган болсо, мейли бул жака салбай койсо деле, өзүнүн айылына көпүрө салып койсун, мындай кылып койсун. Азыр көрбөдүңүздөрбү тиги Хамза Разыловдун немесин көрдүк, Хамза деген ким болгон? Бул пайгамбарыбыздын эң жакын сүйгөн адам болгон, эң жакын адам болгон. Бирок мүрзө коюлуш керек болсо карасаңыз, ушуларга коюлуш керек болчу да. Булар ислам тарыхын дүйнө жүзүндө тааныткан адам. Бирок эч кандай мүрзө жок. Биз дагы ошол нерсени аталар айтып барыш керек экенбиз да. Мейли Кыргызстанга бербей эле койсун, өзүнүн айылына берсин. Өзүнүн айылына мүрзө салганда эмне пайда? Биз өз көзүбүз менен көрдүк, туугандарды өлүп калганда, атасы, жакындары өлүп калганда, ошону вынуждать этип атып, бул жакта апа кемпир калып калса, кой уят, эл эмне дейт деп атып, жылкы айылын сойдурду. Бул апаны мен тошуна билем, өзүнүн 127 миң сом банкта кредити бар эле, ага үшүп жылкыны алып келип кошту. Сиз ошондой жетим үчүрдөн кантип жейсиз жылкыны? Бул аны биз айтсак айтып атат, силер жаштар мындай арабтардын нерсесин алып келип атат. Бул нерсеге апалар дагы, аталар да жеткиш керек. Атасы тирүү кезинде имгизбеген ат, өлгөндөн кийин пил сойсоң да жардам бербейт ал. Тирүү кезинде сыйлап калыш керек эле, тирүү кезинде жардам берип калыш керек эле. Эми ушул нерсени бардыгыбыз жеткизип барыш керек экенбиз апар. Мен сиздерге жеткиздим, сиздер дагы эми калгандарына жеткизиңиздер.